Өнүгүп жыргап атабыз деген жанагы эшек баштарга эч эле түшүнбөдүм. Сөздүн чыны. Эй, Кыргызстанда кредиттин үстөбү канча? Жылдык пайызы. Билесиңерби ошону? Көтөргөн айфонуңарга чейин кредит. Эч болбосо рассрочка го? Эң акыркы үлгүсү. Кредитке алып алган аны дагы. Эл көрсүнгө. Авто кредит канча? 38 деп атат. Бул эмне деген нерсе? Орточо киреше канча? Бузуку батыш өлкөлөрүндө 5%га жетпей атат. Кредиттин үстөгү. Авто кредит машина алам десең 3%га жетпей атат. Ошол эле Tesla 0%дан берилип атат. 0. Ортомчусу жок, посредниги жок. Жеңилдетилген өзүнүн баасы менен. Мындай кеңкелес болуунун да чеги бар да. Assalamu alaikum урматтуу мекендеш. Калай калкым, амансыздарбы? 2 күндөн бери кыжырды кайнаткан бир биздин депутаттарыбыз биздин динибизге болгон даваттын өзөгү болгон гашын жабуу максатында бир законду кабыл алынды да. Эми биринчи окуудан өттү. Айта кетчү нерсе, ошону карап отурам, 2 күндөн бери бир канча сүйлөп жүргөн, дин жөнүндө сүйлөгөн, эл политиктерди колдоп жүргөн, мен мусулманмын деп жүргөн блогерлерибиздин тилекке каршы аз сүйлөп атканын көрүп атам да. Мен өзүмдүн мамлекет, кыргыз мамлекетинин жараны катары өзүмдүн укугумду, динимдин тутунуусун карманып аткан адам катары мен айтканга укугум бар. Экинчиден, кыямат күнү ар бир адамдан сенден дагы менден дагы сурак болот. Ушундай бир бутпарастар келип алып, сен ата-бабаңан карманып келген диниңдин бөгөт коюп атканда сен эмне кылдың? Колуңда телефонуң турду, колуңда бардык нерсе турду. Ошолордун баарын жок дегенде өнүңдү жеткиздиңби? Деген нерсе болот да. Ошон үчүн айтайын, урматтуу мекендеш. 6 кылымдан бери кармап турган Осман империясы эмнеден кармалган? Осман империясы 6 кылым, 600 жыл ошол жүрөгү имандуу адамдардын адилеттүүлүгү менен 6 кылымдан ашык кармалып келген да. Ошол мамлекетти эч ким талкалай албай койгон. Ушинтип акыры ичине кирип, өзөктөрүн өзгөртүп, бири-бирине каршы чыгарып, бири-бирине ушундай закондорду кабыл кылып туруп анан талкалаган бул мамлекетти 26 мамлекетке бөлгөн да. Эми биздин кичинекей болгон Кыргызстаныбыздагы эзелтен ата-бабабыз кармап келген динибиздин акырынан бөгөт коюп атат. Билесиздерби, Орто Азияда эң эле Кыргызстандан бөлөк бир мамлекетте мындай дин эркиндиги жок. Бирок ошолорду тилекке каршы ошолорду туураб максатында кичинеден булардын биринчи кадамы. Эртең булардын элдин реакциясы кандай болот экен? Мындай жагып көрөлү. Эртең эч ким унчукпай турган болсо, эртең дагы бөлөгүн жагат. Эртең ошондо акыры мечиттерибиз жабылат. Тажикстан, Өзбекстанды көрүп атабыз го. Казакстанды көрүп атабыз го. Мына буякта жүрөк кагып мактанып калабыз. Ушундай бир биздин мамлекетибизде канча ичт бар, мусулмандар көбөйүп атат, ичкен адамдар токтолуп калды деп. Бирок тилекке каршы ошолорду бөгөт коюу максатында келгендер да. Кантип биздин 90% эл карманган динди силер бөгөт коюп атасыңар? Ата-бабабыздын бир айылынан бир адам жоголуп кетсе, биздин деген барып келишибиз керек кой деген мусулманчылыктын өзөгү ушул. Кой болбойт деп барып бөлөк айылдардан болсо да өлсө дагы, тирүү болсо дагы издеп келишкен да, кабарын алып келишкен. Бул ошол азыркы үйбү кыдыруу гаш ошондой. Кошунаң эмне болуп атат, курсагы токпу, ал акыбалын суроо, жамаат көбөйүү. Биздер ушинтип мамлекетке ырк салып жок кылуу максаты да булардын биринчи кадамы. Ар бирибиз билдиришибиз керек. Ар бирибиздин укугубуз бар мамлекетке чыгып айтууга. Биздин жараткан Алланын динин жана карманган дин тутумубузду жок кылганга эч кимдин укугу жок. 90% мусулмандар биздин мамлекетибиз. Элге тийишпегиле, эл өкүлдөрү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, революция болгон күнү ошо жерде сакалчаны сиз балким көрбөгөндүрсүз, бирок баардыгыбыз ошол жерде туруп сизге дуа кылып отурушту. Бизге адилеттүү падыша бер, бизге адилеттүү эл өкүлдөрүн бер деп. Булар эмне кылды? Аз келип алып туруп биздин аалымдарыбызды, биз сыйлаган аалымдарыбызды канча айлык аласыңар деп айлык берип койгонсузчу. Өзүн чөлтөгөнөн айлык берип койгонсуз, ушинтип бир шылдыңдап отурат да. Бул не деген маскара? Бул не деген маскарачылык? Жараткан Алланын динине эч ким тийишпеш керек. Биз тынчтыкта жашап атабыз. Мына эки эл, бир кичинекей элбиз, ошол элдин ичинде да ынтымакка чакырып аткан ушул дават. Оштун элин нарынга жөнөтүп, нарынын элин ошко аралаштырып,
жаллап атын элин көлгө жөнөтүп ошентип бири бирине мухаббат жаратып аткан ошол даватчылар. Силер билбейсиңер канча булардын жакшылыктарынчы. Булар жакшылыкка чакыр, жаманлыкка бир жабатчылардын бир жаман нерсе кылганын көрдүңөрбү? Анан туруп жабасыңар, мунуңарды токтоткула, элди токотпула, элди токотпагыла. Элге тийишпей эле жашай бербейсиңерби? Элге тийишпей эле бир жакшы нерселерди кыла бербейсиңерби? Тескерисинче жардам бербейсиңерби? Элдин ушундай бир кыжырды кайнаткан бир закондорду кабыл атасыңар да милицияларды тартса болбойт деп неге элди ушинтип дүрбөтөсүңөр? Элдин неге жүрөгүн ушинтип калтырасың? Биз Жети Дуан Кыркыруу Кыргыз кыймыл ынтымагы Жети Дуандан келген көйгөйлүү маселелерди муфтиятка жеткизели деп келгенбиз. Себеби муфтият өткөндө бет капты алганга уруксат деген. Себеп дегенде бул бет капты алды, ондон кийин баш каптыны, төш каптыны, аврат капты алалы. Себеби бул сүннөт же парызбы? Ушуну бизге толуктап айтып берсин. Өткөндө президентибиз алымдарды жыйнап эме кылды, бирок эл ага деле ишенбей турат да 30 жылдан бери бул саясаттагылар уже ишеним кеткен болуп калды да. Себеп дегенде азыр эми даватты деп атат. Мисалы үчүн дават бул жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырат. Даваттан канчалаган адамдарыбыз оңолду да, дават мененчи, дин менен оңолду. Себеп дегенде бул дават ар бир эшикти такылдаттың, бейиштин эшигин ачтың деп атпайбы? Мисалы үчүн биз эми ушу даватты такылдатпай мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга окшоп калбайлы да. Себеп дегенде аларда эме жок. Дават деген нерсе жок да. Себеп дегенде аларда сурак бар. Кыргызстанда сурак деген нерсе жок. Өлгөндөн кийин 40 күнгө чейин 3 күндүк даватка барса 40 күнгө чейин сурак келбейт да. Негизи бул хадис кудусиде келет. Себеп даваттан биздин кыргыз элибиз канчалык оңолгонуга мен таазим кылам. Себеп дегенде өнүр өстү. Биздин канчалаган жаштарыбыз алым болду, имам болду, каруу болду. Азыр мына арак жок болуп кетти. Карагылада мисалы үчүн бул бүт жоктон келип аткан только даваттын аркасы болуп атат да. Мен ушунан эл ошол муфтиятка кат киргизгенбиз. Бүгүн азыр келип кат киргиздик. Эртең элим, Жети Дуан элим, кыргыз элим, мен сиздерге муфтияттан кандай тыянак чыккан болсо кайтарып интервьюдан мен сиздерге берем.